жаткан иш-чарабыз дайыма жаңы баскычтарды жакшы тилектердин символу болсун. Анда эмесе иш-чаранын жүрүшүндөгү эң алгачкы окуучулар менен биргеликте өткөрүлүүчү концерттик программабызга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Күн нуру жер бетине тегиз тийгендей, жүзүбүзгө күлкү жадырап, көктөм майрамында жүз көрүшүп турганыбыз кандай сонун. Эсенсиздерби эзелтеден өнөр сыйлаган өрнөктүү элим. Кармашкан жоосун жеңген эл, кармашкан жоосун жеңген эл, касташып келген душмандын катыгын колго берген эл, манастап айтып күч эрткен абалтан ыйык кутман эл, амансыздарбы бүгүнкү Норуз майрамына келген эл. Байытадан умай энелерибиз жамандыктан сакта деп аластап арча түтөтүп, жер жарылып чөп чыксын, желин жарылып сүт чыксын, жер энебиз берекесин берсин, алтындан дүүбөлөп, апалар кайнатат сүмөлөк. Андемесе эң оболу аластуу сөзү менен баштап алсак. Алас, 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 ар баледен калас, 18.000 ааламды кут жараткан эгебиз, адам ата обене жуп жараткан эгебиз, чексиздиктен ченемсиз жер жараткан эгебиз, берекесин берен деп эл жараткан эгебиз, ала тоо Алтай эзелтен биздин ыйык меккебиз, көчмөн калктын түндүгүн көтөрүп бийиккедебиз. О жараткан эгем, элиме, жериме тынчылык бергин, берекечилик бергин, багбандардын, дыйкандардын эгинине береке бере көргөн. Кутман элибиздин ыйык болгон тилин сактайлы, када салтын сактайлы, учугун улаган уулуңду сакта, учугун уштаган кызыңды сакта. Аллахым ушул биздин эл айлыбызга берекесин төгө көргөн, элибизге тынчылык, эсендик бере көргөн. Алас, алас, ар баледен калас. Калима Даминовнага ушул иш-чараны ачып берүү үчүн сөздү берип койсок. Урматтуу коноктор, урматтуу Адылбек Музраимович, биздин куратор, медер, урматтуу директорлор, урматтуу мектебибиздин мугалимдери, окуучулары, мына бүгүн биз президенттин жарлыгынын негизинде улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу боюнча аябай чоң иш-чара өткөрүүдөбүз. Иш-чарага кош келипсиздер. Бул Норуз майрамынын уландысы десек дагы болот. Норуз майрамы бул мусулман элинин байыркы традициялык майрам экен да. Мына ушул оңгу жолду президент аябай туура багыттап, азыр мына ушундай иш-чараларды өткөрүүгө өбөлгө түздү. Жарлыгы бул биз үчүн аябай жакшы багыт болду. Балдарыбызга, келечек муундарыбызга айлык мурастарыбыз көп экен. Мына ошол традицияны келечек муун унутпай турган кылып, бүгүн биз дагы мына ушундай иш-чараны баштап отурабыз. Кудай буюрса, иш-чара ынтымакчылыкта, биримдикте сиздердин катышууңуздар менен жогорку деңгээлде өтөт деген ишеним менен айта аламын. Анда эмесе биздин бүгүнкү иш-чарабыз ачык. Кош келипсиздер. Кыргыз тили кылымдарды карыткан, кыргыз элин улут кылып
Ушул тилде дүйнө элин таңдантып, манас сындуу дастандарды айтышкан. Караңгыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан, көрсө көз ченеми жетпеген, укса кулак канбаган. Айтылуу манастан үзүндү угалы. Alamdı buzgan köy aşka, çoğuluşup kırk oldu, sonsuz gelgen çoğu, yakası altın cücez, koşpadana söz, kelime foto yaka, kerişke giyse oğut böz, son gizli zor kaldırıp göcek kanat, kamış kulak somsuyak, kara bayır küçüldük, çarçabağan küçüldük, atlı gizli zor manasey. Молодец. Türkler bak. Kurmanbek dastanı. Ey Kırgız Kıpçak elimdin, kırılgan üçün albasam, 40 yıldaşıp kalmaka, kızıl kırgın salbasam, Kurmanbek atım attangan, kursun benim dağazam, kamın alıp yiğitler, kara tağda kalmaka, ört jalınday güçmenen, ötkün öçtü almaka, öksügön eldin ayınan, ötkün күнгө men kapa, tuğan eldin ubalım, meni koço betin, kataşkan düşman köbeken, kalkala yürümüz, düşmanın gözün karatpay, uykudan bezip taң atpay, aylanayın 40 jigit, atlanıp çıksak yol bolsun, aldandan çolun çalarga ey, 40 jigitsin yoldaşım ey. Toğun bastaşkanı oңбогон, başından kuday kolduğun, bası ötkön жерine, batırmanas kök çaldın, bazarlı kala ornoğun ey. Ayın menin günümdün, bir özünüm bütkündöy, altın menin düştükün, tünögünüm bütkündöy, tüptü kırgız yurtumdun, tileginem bütkündöy, çıgış menen batıştın ey çırağınam bütkündöy, rıstu kırgız kalkımdın ey ınağınam bütkündöy ey. Rangjengen kanikey, kiymek boldu sızıktı, kılmak boldu kızıktı, karalı jürüp atın çap, bu karaga başlamak boldu buzuktu, kün mezgili kelgiçe, külüşten kümmek jem berip, күндө терин ал деми, арпадан аса жем берип, күйгөн күйре күн бата, элдин астыдын жата, жаңыз жаңга көрүнбөй, тайторуну токундуп, асыл будан күлүктүн, ачуу терин алууга, андан кийин буданды эсеп кемек санаса, кылымга саны толуптур, балжайганы күткөнү, эттен күйгөн болуптур, эттен конок кону деп, куттай кайнап толу деп, алдын олак жүгөрө, атак түзегин огой деп, кандай булуш оңой деп, капланмана батыры, калкы үчүн кайры деп, кадыр алдын олду деп, чыканак жерге салмады, чыгып уйку албады, сыртанмана тойлонуп, сүчү бустай тоңонуп, жылбырап жылып толгондо, түн ортасы болгондо, аккубаны жамынып, Ağrıstanday çamınıp, iş başağa kamınıp, Allah'ı çok ayanıp, askerden tayanıp, altında katırı, aybat menem jatırıp, eşike erkep çıkıptı, eşiğinin aslında. İlgeri өткөн замандан жаркыраган жаздын алгачкы айларында калкты ачарчылык каптайт. Ошол кезде өлүм жилим көп болот. Балдардын чурулдаган үндөрү угулуп, мындай учурда эмне кылышты билишпейт. Мейирман энелер чогулуп отуруп, бир ойго келишет. Ар кимиси колдоруна келишкенче үйлөрүнөн каалаган тамактарын апчышат. Бирөөсү болсо чым-чым ун, экинчиси болсо бир кашык майын, үчүнчүсү болсо
уюш талканын чыгат. Ал эми 9 баласы бар энем 9 ташынан башка эч нерсе жок дейт. Ушул 9 баласы ырыскы болсун деп алып келет. Таштарын таза жууп казанга салат. Байбичелер казанды аралаштырган сайын жараткандан тилешет. О Аллахым, ушул бейпилдик алып келсин. Ушул бизге ден соолук алып келсин. Молчулук, токчулук алып келсин дейт. Андан кийин таң атканча аралаштырышат. Ошол күндөн тартып молчулук, токчулук болуп, ушул күндөн тартып ушул күнгө чейин Нооруз майрамы майрамдалып, сүмөлөк кайнатылып тамак болуп келген. Кыздар кадырман кыргыз калкым, ардактайлы ата баба салт наркын. Нооруз келди жаңы жылдын башаты, ар бир үйгө алып келип ак нурун. Жер жарылып көк чыксын, желеленип ак чыксын, орус ыркоо алыстап, оомат келип бак консун. Нооруз майрамыңыздар куттуу болсун, үйүңөргө бакыт консун. Башыңарга баш кошулуп, даныңарга дан кошулсун. Адам чачын өрүп, багып, аны кантип өстүрүүгө аракеттенишкен. 5 көкүл кыздарыбыз, жаш өспүрүм кыздарыбыздын чачын майдалап өрүп, аны кантип багууну, өстүрүүнү үйрөтүп келгенбиз. Качан кыздарыбыз эрежеге жетип, чоңойгондон кийин турмушка узактардан алдың, алардын чачтарын экиге өрүп, кантип багууну, өстүрүүнү үйрөтүп келгенбиз. Чачты өрүп бүткөндөн кийин чачтын учуна ак пактадан билик байлаганбыз. Бул биликти байлаганыбыздын себеби ошол ак пактадай бактың ачылсын, өмүрүң узун болсун деген максатта байлаганбыз. Кыздын экинчи чачын өрүп жатып дагы ой тилектерибизди өмүрүң узун болсун, атеңдин каалагандай жатып, а менен чайкагандан кийин чачыбыздын өсүшүнө таасир берген. Ошентип ушул малга чейин апаларыбыз кыздардын чачтарын өрүп, аны кантип багууну, кантип өстүрүүнү айтып беришкен. Жалгыз тек, 3 кыл комуз, чертилбейт, күйгө келбейт чебер колсуз. Оп-оңой көргөн көзгө жөп жөнөкөй, айроо. Акептерин күтүмөйүн арманга, кучак жайып кумар жазып калам. Assalamualaikum Muqat Xabar Cumhuriyet kanalının taraftarları. Бүгүнкү 9 апрель 2026 жыл биз Muqat районуна карашы Бел айылындагы Байгал Эргешев атындагы мектепке келип, ошол жерде Нооруз майрамына карата иш-чара болуп жатат. Жана алыстабай лайк басып комментарий жазып коюңуздар. Ошол менен бирге биз дагы көрсөтөбүз. Tinch болуңуздар, аман болуңуздар. Assalamu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh.